Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Мамлекет башчысын ардактуу кароол ротасы салтанаттуу түрдө тосуп алып, сүрөткө түшүү иш-чарасынан кийин эки тараптуу жолугушуу орун алды. Анда Кыргыз-Кытай эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери алдыда боло турган Кытай-Борбор Азия саммитинин күн тартиби, жогорку деңгээлдеги макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлор талкууланды. Кытай төрагасы Си Цзиньпин президент Садыр Жапаровго чакырууну кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, аны Кытайга болгон мамлекеттик сапары эки тараптуу кызматташтыктын жогорку деңгээлин тастыктай турганын белгиледи. Ошондой эле эки тараптуу кызматташуунун бир катар маанилүү долбоорлору ыраттуу ишке ашырылып жатканын эске салды. Алар Кыргыз-Кытай өз ара байланыштарынын бүтүндөй комплексине кубаттуу импульс берет деген ишенимин билдирди. Баарлашуунун жүрүшүндө өз ара соода жүгүртүүнү арттыруу, соода экономикалык кызматташтык программаларын ишке ашыруу, түз авиа каттамдарды көбөйтүү, аймактар ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү, укук коргоо органдары аркылуу тажрыйба алмашууларды бекемдөө, гидроэнергетика жана башка тармактардагы долбоорлорду ишке ашырууну белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргыз тараптын соода, экономика жана инвестиция чөйрөлөрүндө билим берүү, каржы, электрондук коммерция, маданий гуманитардык тармактар жаатында кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар экенин билдирди. Учурдан пайдаланып, Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө лидерлер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна өзгөчө көңүл буруп, аны ишке ашырууну тездетүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкан бир туугандар. Биз мына Гумин менен биринчи жолу быйылкы жылда картошкага биринчи жолу сүйлөшүп, биринчи жолу мына ушу Улукбекке Гумин берген болчубуз. Ошонун результаттарын билели биз ушу дыйкандар, Гумин пайдалануучулар, мына биз быйыл Гумин пайдаландык эле азот мачабына салбадык. Азот мачабына салбай деле ушундай даруз өстүрсө болот экен. Бул Алланын жардамы, дыйкандар үчүн Алланын жардамы болду бул. Гуминди коркпой пайдалана берле. Рахмат Гуминге. Кудай буйрса картошка сонун. Рахмат. Молодец кыздар, карачы. Карачы, могу буудайдын немесин. Немес отосу да жок. Эме отосу жок, түшүмү сонун болуптур, молодец. Карасы бирде ото жок. Шекласын алыптыр. Бир буудайдан көргөрү, бир буудайдан 3 эме чыгыптыр. 3 эмеден ушундай. Быйылкы картошкаларыбыз. 2 жолу Гумин берилди. Картошкалар. Спасибо, уважаемый господин председатель. Весьма рад встретиться с вами в поистине символическом месте, городе начала древнего великого шелкового пути, великолепном сиянии и обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. В первую очередь хотел бы выразить признательность за приглашение посетить Китай и принять участие в саммите Центральная Азия-Китай. Уверен, что сегодняшняя встреча даст нам возможность обсудить актуальные вопросы кыргызско-китайского отношения. Господин председатель, позвольте еще раз уже лично поздравить вас и весь китайский народ с успешным проведением 20-го съезда Компартии Китая, 2 сессий и переизбранием вас генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета Китайской Народной Республики. Уверен, что Китай под вашим мудрым руководством добьется новых вдохновляющих успехов в политическом и социально-экономическом развитии, и еще больше укрепить свой высокий авторитет на международной арене. Мы ожидаем, что нынешний визит придаст
значительный импульс углублению наших межгосударственных отношений и поднятию их на новый, самый высокий качественный уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. У нас также высокие ожидания от предстоящего завтра саммита Центральная Азия, Китай. Данная диалоговая площадка является важным механизмом взаимодействия, обсуждения и принятия решений по актуальным для региона вопросам, представляющим интерес для всех 6 государств. Каймярттан кыйналдыңызбы? Анда сиз бизге байланышыңыз 10 күндүн ичинде Кытайдын элдик дарылоосу менен 100% айыктырып беребиз. 10 күн ушинтип Каймяртка от жагабыз. От жакканда бет көңдөчөлөрүндөгү сууктар чыгат, гунойлор жыбыйт, пазухалар ачылат. Анан 10 күнү биз порошок салабыз. Порошок салганда 8 сааттан 12 саатка чейин бардык бактерия гунойлордун бардыгы чыгат. Чыкканда адам 100% айыгат. Биздин адрес Акбата 11-көчө 11-үй, телефон номерубуз 504 112 112. 励精图治，发展经济。В прошлом году мы дважды встретились и достигли важных договоренностей по развитию китайско-кыргызских отношений и многопланового сотрудничества. Сегодня они результативно претворяются в жизнь и придают мощный импульс развитию двусторонних связей. Вы прилагаете максимум усилий для улучшения экономики и благосостояния народа, содействуете согласию между различными политическими силами, за что получили широкое одобрение и поддержку своего народа. Уверен, что под вашим руководством ваша страна непременно добьется новых результатов во всех сферах. Китайско-кыргызские отношения прошли 31-летний путь развития. Китай готов сообща формировать сообщество единой судьбы, характеризующееся добрососедством и совместным процветанием, развивать всестороннее сотрудничество на благо развития и возрождения наших стран. 来访表示热烈的欢迎，谢谢。